Assalamu alaikum dostlar. Bugün mına kar жаап койду. 30 октябрь түнү менен кар токтоп калган экен. Көпчүлүк сурайт, бул эмеңде кантип кар турат? Чыныгы айтсам, кар турганы жакшы. Мен оюм. Анткени бул текшерилген. Канча кар көп турса жакшы, бирок тилекке каршы бул толугу менен полукруг, точный полукруг. Ошого тоголоктун жарымы да. Кар турбайт бул жердечи. Вес ашып кетсе түшүп кете берет сыйганып. Бирок кар турса жакшы. Канча кар көп болсо жакшы, жылуу болот ичи. Кар жок болсо ичи бираз температура түшүп кетет. Анан үйлөр боюнча достор, үйлөр боюнча келип үй көрүп кетем дегендерге бираз азыр токтогула. Мен үйүмдө адам толуп кетти. Аларды да камсыздаш керек. Бүгүн жаңылык бар. Буюрса жаңы конушка барабыз. Биздин айылдын жаныбыздагы конушка. Кече келген эки бала. Бирөөсү Нокаттан, бирөөсү менимче Жалал-Абадтан окшойт. Маанилүү эмес, толугу менен Кыргызстанда. Биздин кыргыз тууганыбыз, кыргызстандык, кыргызстан жараны үй алганы келишкен. Биздин айылдан азыр үйлөр бар, бир үй бар, жакпай турат ал. Ошол эми коңшу айылга бир барып келейик деп алар сунуш кылды. Азырынча мен уйларды талага таштап келдим. Мындай кар болсо дагы чыгат, уйлар чыгат, ноябрдын 15-лерге чейин чыгат. Торпокторду алып чыккан жокмун, чөп эле берип, мына жерде жемин берип коем. Чөп жешип атат мынакей. Достор, үйлөрдү экендештер, үйлөрдү азырынча сатууга сатканга бираз кыйын болуп жатат. Ээлери кыш күнү мага дагы машинам менен барып издеп эме калган. Мен машинам мындай кышка эме эмес, даяр эмес. Анан кышта жүрө турган машина эмес, жөн эле магистральный трассаларды айдай турган машина. Ошондуктан могу жерге келгендер сураныч келип туруп сразу ошол келиштен алдын бир ойлоп кандай кылам, кар басып калыптыр, кантип жүрөм, ошол жолдорду дагы эске алып, анан айылда азыр үйлөр бар, бирок көпчүлүгү 200 миң, 250 миң, 300 миңге чейин деп издеп жүрүшөт экен үйлөрдүчү. Максаттар ошол экен. Анан колунда бар адамдар ошончо колунда бар адамдар эле чалышат. Азырынча 700 миңдик 2 үй бар. Көбү адаштырып атат Надянын үйү сатылып эле кеткен. Ал ошол замат, ошол күнү эле сатылып кеткен. Ал анын үйү эмес, башка үйлөр. Ошондой үйлөр бар. Ошончо топтолгон, балким аманатыңыздар болсо, ошондой баада үй кызыктуу болсо, чалыңыздар. Аны эме кылса болот. Бүгүн Новосибирскиден машина менен келем деген достор бар. Алар 3 дос экен. Чалып койгон алдын ала. Бирок менден улуу кишилер окшойт. Байкелер деп, акелер деп айтсам болот, акалар деп айтсам болот. Алар келе элек окшойт, мен үйгө кире элекмин, барып көрөм. Албетте ошол 700 миңдикти эч болсо көрөйүк деп келгендер. Буюрса келип калса керек. Жол бираз кооптуу. Мен ойлойм акырындап эсен аман жетип келсе жакшы болот. Ошол достор, келип жатканда 2 күн, 3 күнгө уруксат алып келбегиле. 3 күндө биякта эч нерсе чечилбейт. Үйлөр, кээ үйлөрдүн документи жок. Аларды жасаш керек. Юристке барыш керек. Юрист суббота, воскресенье иштебейт. Ошондой өлчөмдөрү бар да өзүнүнчө. Силер ошону алдын ала пландаштырып, анан 3 күнгө келип алып, могу жерден үй алам десеңиздер, адашып каласыздар. Үйлөр бат эле мындай келишим түзүп, алды саты келишим түзүп, эртең эле документ таштап койгонго бир экиби ушундай үй болду. Калгандар бүт өзүнүн бир тоскоолдуктары менен келишим түзүлдү да. 10 күн, 7 күндө арасында. Ошого мен суранып кетет элем. Ошондой ойлорду жакшы жүргүзүп, анан кеңеше турган адамдар менен, анан
мага чалып бир оозум сурап, үйлөр барбы, паланча бюджетке жараша барбы деп. Азыр бир сонун аябай үйлөр чыгып атат кошуна айылдарда. Ошол үйлөргө барып видеолор тартып чыгарып коем албетте. Анан ошол биздин мекендештер келген 2 балага насип кылып калса алып калышат. Бирок мен малдарымды карайм деген адам жок. Ошол биздин үйдө азыр 2 киши, алардын маселеси чечилген, бирок жаңы аптанын 2 күнү алар мен менен чогуу юристке барыш керек. Ошол вторникке чейин малдарды карашып берсе, бирок алар өздөрү сүйлөшүш керек. Ошол жаңы келген мекендештерибиз менен сүйлөшүп алышса, алар биякта малдарды карап беришсе, мен аларды кошуна айылга барып жеткизип көрсөтүп, ошол арада сиздерге дагы видеолорду чыгарып коем буюрса. Достор, саламатта болуңуздар. Барыңыздарга ийгилик, барыңыздарды мен сыйлайм. Ошо сиздерге дагы чоң мындай жетишкендикти каалайм. Мен үчүн бул мына 10 торпок болсо дагы, бул мен үчүн өтө кубанычтуу. Мен кубанам ушуларды көрүп. Чыныгы айтсам, шаарлардан качып ушундай жерге келген себебим ошол тынчтыкты каалап, башка жерден эле ошол эле нан табылат, ошол эле машина айдайсың, ошол эле баягы ызы-чуу, шаардагы ызы-чуучу, баягы прессинг, ошол масса ары жүрөт, бери жүрөт, магазинге киресиң, магазинде толпа, жолдо толпа, баягы пробка, пробка метродо, пробка автобуста, пробка жолдо, магазиндин ичинде ашанга бар, ашандан чык, лентага кир, лентадан чык. Ошондой нерселерден чыныгы тажагамын. Чыныгы мындай кенен жерде, сонун, эч ким менен ишиң жок жерлерде жашаган жакшы экен. Стресс болбой, нерв болбой, мына ошол 10 торпокко жетишип, сүйүнүп коюп жүрөм да. Ошон үчүн мен үчүн бул психикалык, моралдык жагынан жетишкендик деп айтам. Мен буларга карап, өзүмдүн тынчтыгымды алам да. Анан өзүмдүн ишимди, өзүмө жаккан иштерди кылсам, анан арада элдерге жардам берсем, аябай сонун. Достор, мен 2016-2015 жылдары кайрымдуулук фонддо иштегем, координатор болуп. Мен Таласка баргам, Нарынга баргам. Балким менин көрөрмандарымдын арасында мен таныган адамдар болушу мүмкүн, же таныбай жүргөн да болушу мүмкүн. Мен Көксай, Таласка баргам, Кайнар деген айылга, биздин Чыңгыз Айтматов төрөлүп өскөн айылга баргам. Кореялык фонд менен барганбыз. Автобус айдап, мен ошол жерде медициналык кайрымдуулук жардамыбыз менен 3 күнгө барганбыз. 2 жолу баргам Көксай айылына. 2 жыл 2 жолу баргам. Ошондо 3 күн каттап барып келгем. Ошондо мени көксайлыктар тааныса, көргөндөр болсо, сиздерге салам. Кайнарлыктар мени тааныса, сиздерге салам. Мен атым Данияр. Ошол автобусту айдап барып, ошол жерде фильтрде отургам, тизмелерди тизип. Анан Нарынга баргам. Нарында айыл өкмөттөрүнө унутуп калдым. Нарынга 2 жолу баргам, Ысык көлгө 2 жолу баргам. Ысык көлдүн Лахол деген айылына баргам. Эгерде ким лахолдуктар болсо, сиздерге салам. Ысык көлдүн дагы бир алыскы аймактарга барганбыз да. Биз өтө алыскы, муктаж болгон айылдарга барганбыз. Атайын тандап, райондон алыс, УЗИге бара албай, биздин автобуста УЗИ бар болчу. Ошол стоматолог тиштерди ондоп, пломба салып, тиштерди жулуп адам бар болчу. Бекер эсебинде кайрымдуулук кылып барып жүргөнбүз. Ошол мен барган айылдарды таанышса, айылдыктар таанышса, сиздерге чоң салам. Мен азыр Россиядамын. Ошол
биякта жүрөм. Ал эме кайрымдуулук фонд дагы эле иштеп жүрөт, баары жакшы, алар да каттап жүрөт. Алыскы аймактарга барып жүрүшөт. Өтө районго барып келиш кыйын, шаарларга барып келиш кыйын айылдарга барып жүрүшөт. Албетте андай айылдар көп, баарына жетише албайт, бирок өзүнүн бир координатору менен, көбүнчө аны координатор чечет. Ошол кайсы айылга барган оңой, жакшы, ошолордун баарына даярдап, анан дарыгерчилик көрүп, топтолушуп барышат. Кыскасы, сөздү көбөйтүрбөйүн. Бүгүн видеолор чыгат, буюрса көрүңүздөр. Саламатта болуңуздар. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Тынчтык каалайм, достор.